Ассаламу алейкум агай. Алейкум салам. Мурдакы көрсөтүүдө биз ушул аялдардын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген теманын тегерегинде сөз кылганбыз. Мына ошондо эркектерге дагы бир аз баягы темага байланыштуу кошулуп кеткен болчу, бирок мына бүгүнкү күндө ушул эркектерге кененирээк бир теманы бөлүүнү чечтик. Негизи эле ушул эркектердин үй бүлөдөгү жана коомдогу орду деген тема бүгүнкү күндө актуалдуу темалардын бири болуп келет. Анткени албетте эркектен көп нерсе баягы орусча зависит деп коет го, көз карандуу. Ошондуктан ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Негизи эле ушул эркек кандай болуш керек деген суроодон баштасак ушул темага байланыштуу болот болуш керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзү негизи азыр ушундай болду. Эркек орду жоголуп эле баратат да. Чынында эркек адамзаттын негизи эркек. Биринчи эркек жаралган, анан аял. Биринчи эркек жаралган да, эркек жаралган. Анан кийин эркектин кабыргасынан аял жаралган. Эркек бүт нерсенин адамзаттын башаты. Ошо дүйнө эркектерден таралган. Аял жана Куранда деле айтат, харсул лакум дейт. Харс деген ошо үрөн соо турган жер сыяктуу дейт да. Жанагы эмелер, санжаралар. Бир гана эркектерден болот да, санжара. Илгертеден эле адам атадан бери санжаралар бар. Ошол бир гана эркектерден аталып келет да. Анан ошон үчүн могу өтө чоң ордун пазайтып, жок кылып, аял менен теңеп, даже аялдан да төмөн түшүрүш, бул ошо табиятты бузат. Бул жашоодун бүт эрежелерин бузат, жашоодун закондорун бузат да. Анан ошон үчүн биз аябай жакшы билишибиз керек. Эркек деген ким? Эркек кандай жүрүш керек? Кандай болуш керек? Кандай жашаш керек? Ошо вазифаларын башкасын бүт жакшы билиш керек да. Мына азыр ошо коомубузда эркек өзүнүн ордун жоготуп, өзүнүн вазифасын, өзүнүн милдеттерин бәрин билбей калды. Анан ошон үчүн биз азыр ошо эркектердин ошо кандай болуш керек жөнүндө айтабыз да. Мына эркек киши чыныгы үйдө кожоюн. Коомдо эркек өзү коом үчүн жаралган деп айтат да. Эркек коом үчүн, үй бүлө үчүн эмес. Эркектин биринчи вазифасы коом. Эркек өзүнүн динин, маданиятын, жанагы коопсуздугун коргонуу, дагы башка маселенин баары коомдун, элдин, мамлекеттин, ошо эркектин мойнундагы парыз да. Андан кийин ата эне, үй бүлө бүт баары эркектин мойнунда да. Мына ошонун бүт баары ошо эркек деген заттын мойнунда. Анан ошон үчүн эркек андай алсыз, кайратсыз, аялынан корккон, аялынын артына жашынып алган, ушундай болбош керек да. Эркек деген ошо өзүнүн вазифасы чоң эркектин. Эң биринчи эркектин мойнунда дини, эркектин мойнунда эли, мекени, ата энеси, бир туугандары, анан кийин аялы, балдары ушундай. Ошонун баары эркектин мойнунда да. Анан ошон үчүн эркек киши, биз эркек тарбиялаганда мына ошондой чоң вазифага тарбиялаш керек. Эркекти ушундай кайраттуу, күчтүү, менеткеч, жоопкерчиликтүү, эр жүрөк, ушундай сыпаттарга ээ боло тургандай алып тарбиялаш керек да. Мына ошол сапаттарга ээ болуш керек деп кеттик. Бүгүнкү күндө мына ошондой сапаттарга ээ эркектер барбы сиздин оюңузча? Эми аз, бирок чынында тилекке каршы мына башка элдерде эркектер эркектей дегендей эле жанагындай үйүн жакшынакай башкарып атат,
үйүндө чыныгы кожоюн болуп атат, үйүн багып атат, аялдарын көчөгө чыгарып эмес, үйлөрүндө багып атат. Биз чөт өлкөлөрдө болобуз, башка жерде болобуз. Мисалы мына араб өлкөлөрүндө көбүндө аялдар жок, жанагы кызматта. Кызматта аял жок, бүт кызматтар эркектер, уборщица эркек, секретарьлар эркек, поварлар эркек, бүт жерде эркек мусулмандарда. Мисалы мына биз болсо, бизде деле ошондой болгон да. Эч качан кыргыз кызын бирөөгө кызмат кылдырган эмес. Эч качан. Кызы бир гана кайната кайненеси экөөүнө кызмат кылчу да. Башка эч кимге кызмат кылган эмес. Болгон эмес. Бирөөнүн алдына билеттирген эмес кызын. Кыргыз. Азыр болсо эмне деген акыбал келип да. Кызың ар кимге кызмат кылып жүрүү, өзүнүн кайната кайненесине орой чаплап кызмат кылат да, столовыйда мына ийилип келиндей болуп. Болгондо жакшы келиндей кызмат кылат да. Үйүнүн жакшынакай кылып, анан кийин аябай вежливый сүрөт да. Эмне ичесиз деп ушундай. Анан бүт жерде, гостиницаларда, башка жерде баарында эмеде, назик, böyle мээримдүү болуп. А күйөөнө андай мээрим жок. Күйөөнө орой, кайдыгер ушундай мамиле болот да. Бүт тескери. Демек, аялдын мына ушундай сиз айткандай азыркыдай орой болуп калышы дагы бул эркекке байланыштуу болуп калдыбы же кандайча? Анткени биз эркектер жөнүндө сүйлөп атып эле кайра эле баягы аялга кирип калат экенбиз дагы, анан бул дагы баягы эркектин күнөөсү болуп калып атабы ошондо? Эркектер баягы эриктүү болбогондугу үчүн, намустуу болбогондугу үчүн ошо аялдар ошондой үстөмдүк кылып атабы? Бир жагынан ошол болот, анан бир жагынан биз жана өзүбүздүн системабызды жоготтук да. Биздин система бар эле. Ошо ар кимди өзүнүн ордуна кармап турган системабыз бар болчу. Биздин денибиз, салтыбыз кармап турган. Анан кийин мына 70 жыл социализм болду. Анан кийин мына демократия болду. Ошол убакта бүт баарын аралаштырып, биздин жана салтыбызды, биздин жашоо образыбызды баарын жоготтурду да. Бүт баарын. Агай, ошол система боюнча система бузулганы бул кимге пайда эми? Система бузулган бул шайтанга пайда чынында. Бул адам бактысыз калат, бактысыз. Азыр эң бир баатыр болсо да, аялың жанагындай зөкүр аял болсо, жанагындай стерва деп атат го. Ошондой болсо жеп коет да. Чоң эркекти, күчтүү эркекти, баатыр эркекти аял жеп коет. Мисалы мына бизде эмне үчүн эркекти мына шарият кожоюн дейт да үйдө. Кожоюн, башкаруучу, опекун, табуучу, камсыздандыруучу, коргоочу, ошо эркек да. Анан бирок ошол вазипасын алдырып жиберди да. Кожоюндугун. Эми кожоюн аял болуп калды. Эркек киши башкара албай калды. Эркек киши буйрук бере албай калды. Өзүнүн сөзүн айта албай калды. О экинчи планга жылып, анан бир чоң баласын ролундай болуп калды. Ушунун баары эмнеге? Биздин системанын жогонгону. Система жоголуп кетти. Салт бузулуп кетти. Биздин динибиз унутулуп кетти. Ошондо эркек байкуш бир жанагы өзүн жоготкон акыбалда калып калды. Агай, мисалы эми баягы эркектер азыр чындыгында эле алсыз болуп атат деп атабыз. Чын эле эркектер алсыз болуп атабы же аялдарыбыз өтө күчтүү болуп кеткенби? Мисалы мында аялды кармаш үчүн бир эркек өзү кармаш кыйын да. Бир аялга бир эркек чыдабайбы? Жок, эркекти жанагындай аялды кармап тура турган бир күчтөр болуш керек да. Система дейм го, система. Мисалы жаңы келген келинди кайнене, чоң абысындары, анан өзүнүн энелери бүт баары
жана келген келинди жана системага салып коюш керек кармап туруш керек бекем. Мисалы кыз келип туруп, ой мага жакпай калды деп качып келе турган болсо, өзүнүн энеси жерге кир бар. Ошол жерден буйруганың сага ошо болду, чыкпа жерден деп мындай катуу урушуп, эжелер, жеңелер уят бияка келбе, беден батпайсың деп туруп, ушундай деп туруш керек. Күйөө тараптан жанагы жеңелер күйөөнүн абысындары, тиги келиндин абысындары, улуу абысындары кармап туруш керек. Анан кайнене бекем кармап туруш керек да. Ошо башында катуу үйрөтүп, тартипке салыш керек, ыгына. Мына балага мындай мамиле кыласың, мындай дебегиниң, мындай жазаба деп туруш керек да. Ошентип көндүрүш керек. Коом, мисалы коомдун баары илгери бир үй бүлөдөй болгон коом. Анан ошо коомдон чыга албай калчу да. Мисалы жаңы кирген келин өтө дерзкий болсо да, жанагындай коом деген көп да. Анан көпчүлүккө баш ийип калат. Көпчүлүк келип баш ийдирип койчу да. Анан качып кетейин десе, ата энеси качырбайт да. Отургун элдин баары ошо жерде жашап атат. Сага окшогон эле элдер жашап атат. Ошо жерде жашаган унчукпай. Анан азыр болсо коом үй бүлөлөр жалгыз калып калды, бирге бир. Ал эмес күйөөсүнө, мына балага өзүнүн ата энеси жардам бере албаган да. Мисалы кайненелер күчү жок. Кайненелер келинге тил өтпөйт. Кайненелер башкарганды билбейт. Ошондой акыбал болуп калды. Эми ошондой акыбалда эркек бирге бир калганда жеңилип калат да.